Ар башка өлкөнүн авторитардык башкаруучусу өткөн кеткен доорду эстегенди жакшы көрөт. Кээде туруп мамлекеттин мурдагы чек араларын эстеп, аларды кайра өз канатына кайтарып алууну кыйытышат. Кээ бирде мурдагы вассалдарынын же колонияларынын көз карандысыздыгын таануудан баш тартышат. Анысы аз келгенсип мурдагы лидерлерге сыйынып, алардын идеяларын пропаганда максатында колдонуп башташат. Азыркы замандын саясатчысын жаңы субедей, Рагнар кайра жаралды же азыркы замандын Ли Куан Юсу дешет. Ушул эле нерсеге 20-кылымда Италиядагы кабылган. Бул Бенито Муссолининин тушунда болгон. Муссолини 1919 Италияда бийлик үчүн күрөшкөн италиялык фашисттердин лидери болгон. Фашисттер бийликке төңкөрүш, кан төгүү менен келген. Алардын партия мүчөлөрүнүн кара көйнөкчөн отряды талоончулук кылып, адамдарды өлтүрүп, оппоненттерди куугунтукташкан. 3 жылдык кагылыш жана Римге куралдуу кол салуудан кийин алардын лидери Муссолини Италиянын премьер-министрлик кызматына ээ болгон. Ал убакта Италия Витторио Эммануэль үчүнчүнүн башкаруусу менен монархия болуп турган. Бирок дал ошол Муссолини өкмөт башчынын титулун алган. Дуче каймана аты менен фашизмдин жол башчысы жана империянын негиздөөчүсү болуп алган. Муссолини өз идеяларын белгилүү патриоттук образдар аркылуу сүрөмөлөгөн. Мисалы, Рим императору Августтун бейнеси аркылуу. Ал римдиктерди, Рим империясын жана алардын мурдагы жеңиштерин даңазалоо аркылуу Италиянын интеллигенттери менен маданият ишмерлерин өзүнө тарткан. Анын саясатын сүрөтчүлөр менен архитекторлор даңазалап турушкан. Муссолининин тушунда император Августка арналып мозаикалар жасалып, көргөзмөлөр уюштурулуп, почта маркалары чыгарылган. Муссолини өзүн Август сыяктуу эле жаңы Италия империясынын негиздөөчүсү деген идеяны жайылткан. Ал өзүн Италияны кайра улуу империя кылып, байыркы Римдеги атак даңкына алып келе турган адам катары көрсөткүсү келген. Ошентип 1935 жылы Италия Эфиопияга кол салган. Фашисттер ал жактагы миссиясын цивилизациялаштыруу миссиясы деп аташкан. Алар эфиопиялыктарды маданиятсыз, жапайылар катары, өздөрүн болсо бийик Рим маданиятынын ээси катары сыпатташкан. Италия менен Эфиопиянын согушу 1936 жылы Муссолининин аскерлеринин жеңиши менен Эфиопияны басып алуу жана ал жерде рассалык саясатты, сегрегацияны орнотуу менен аяктаган. Андан тышкары Италия 1936 жылы Испаниядагы жарандык согушка кийлигишип, Франциско Франко башында турган улутчулдарды колдогон. Франко ошол тушта Адольф Гитлердин дагы колдоосуна ээ болуп турган. Испаниядагы жарандык согуш 1939 жылы Франконун аскердик диктатурасы менен аяктаган. Ошол эле жылы Италия Албанияны басып алып, Экинчи дүйнөлүк согуш башталган. Анда Муссолини Гитлерди колдогон. Бирок Италия темасына жана өкмөт башчы Муссолини кантип фашизмди пропаганда кылганына кайтсак, ал байыркы Рим башкаруучуларынын адатын улай, ири жаңы маданий объектилерди курдурган. Кийин алар фашисттик идеяны даңазалоо максатында пайдаланылган. Байыркы Рим императорлорунда Колизей болгон болсо, Муссолининин спорт, саясат жана жеңүүчү идеясын Форо Италико даңазалаган. Бул Тибр дарыясынын түндүк тарабындагы спорт комплекс. Ал Форо Муссолини деп дагы айтылып келет. Ал мозаика жана айкелдерге толгон, көп деңгээлдүү ак таш менен курулган стадион түрүндөгү курулуштар. Комплекстин курулушу Балелла фашисттик уюму негизделген учурга туш келген. Ал жаш италиялыктарды дене тарбия жана адеп-ахлак жактан тарбиялаган уюм болгон. Бул кыймыл комплексте фашисттердин жаңы муунун өстүрүүгө далалат кылган. Форо Италикодо фашизмди даңктаган ак-кара түстөгү мозаикалар, ошондой эле Муссолини деп жазылган обелиск орнотулган. Фашизмдин идеялары жаңылыштык экенин түшүнүшкөндөн кийин мозаика жана обелисктеги жазуулар өчүрүлгөн. Анткен менен Муссолининин аты жазылган обелиск бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган.
Италияда Муссолининин фашизмин сындаган болбойт эле. Ошондуктан бийлик цензура орнотууга өткөн. Цензурага ЖМК, кино, ал тургай шакабалар да туш болгон. Искусство индустриясы Дученин даңкы үчүн гана иштеп калган. Муссолини өз башкаруусунун алгачкы жылдары Италиянын башкы гезиттерин сатып алып койгон. Алар цензурага алынып, жетекчилери фашисттик партияга тартылган. Басма сөз империализмди, колонияларды багынтууну, байыркы Римдин өткөн доорун жана салттуу баалуулуктарды даңазалай баштаган. Фашизм алардын жардамы менен нике жана үй бүлөнү дагы көзөмөлгө алууга аракет кылган. Эркектер менен аялдарга так гендердик ролдор берилген. Биринчилер фашизмдин аскерлери, экинчилер болсо үй бүлө багуучулар жана көп балалуу энелер болгон. Бийлик өлкөдө бала төрөлүүнүн санын көбөйтүү үчүн бойго болтурбоочу каражаттарды колдонууну чектеп, бойдон мыйзамсыз алдыруу үчүн жаза мөөнөтүн күчөтүп, үйлөнбөй жүргөндөргө кошумча салыктарды сала баштаган. Журналдарга генетикалык тукум куучулук жөнүндөгү илимий имиш макалалар жарыяланып, аялдарга этнос аралык никенин жана метистердин төрөлүүсүнүн кооптуулугун айтып беришкен. Ал эми италиялык аялдардын башка этностун өкүлдөрү менен жыныстык мамилесин пропаганда зордуктоо катары сыпаттап, аялдарды алардан коргоого үндөгөн. Дученин пропагандасы Эфиопиядагы согушту жана расалык бөлүнүүнү дагы даңктаган. Италиялык расаны Эфиопиянын жана еврейлердин расасына каршы койгон расаны коргоо аталышындагы журнал чыгып турган. Ли журналиссимо аталышындагы журнал окурмандарга адамды сыртынан эле еврей экенин кантип билүүгө үйрөткөн. Италия расасы жылнаамаларда дагы байыркы римдиктердин тукуму катары даңазаланган. Пропаганда керек болсо шакабаларга чейин жеткен. Алардын биринде Джамбо деген комиксте биринчи фашисттик каарман пайда болгон. Ошол эле учурда Италиянын элдик маданият министрлиги америкалык комикстердин сатылышына таптакыр тыюу салган. Маданият министрлигинин цензурасынан өткөн италиялык комикстерде Сталино жана Рузвельтаччо деген терс каармандар чыккан. Булар СССРдин жана АКШнын башчылары Сталин менен Рузвельттин образдарына жасалган карикатуралар болгон. Муссолининин башкаруусу кино тармагын да көзөмөлгө алган. Мамлекет көзөмөлдөгөн билим берүүчү кинематография союзу пайда болгон. Кинотеатрлар ошол союз тарткан тасмаларды гана көрсөтүүгө милдеттендирилген. Мисалы, фашисттер баатыр катары көрсөтүлгөн Кара көйнөк картинасы. Себеби Муссолинини бийликке алып келген фашисттик аскердик кыймылдагыларды кийими кара болгондуктан кара көйнөкчөндөр деп аташчу. Таасири күчтүү италиялык интеллектуалдардын бири, философ Жованни Жентиле Италия фашизминин теоретиги гана эмес, Муссолини бийлигинин билим берүү министри да болгон. Ушундан улам еврей балдары мектептерден чыгарылып, ал эми жогорку окуу жайлардын мугалимдери фашисттердин катарына кирүүгө мажбурланганы таң калыштуу эмес экенин билсе болот. Еврей мугалимдери иштеринен ажырап калган. Бүткүл Италияда Дученин идеясын жайылтуу үчүн жаштар уюмдары түзүлгөн. Алардын бири жогоруда айтылган Балилла уюму. Ал эми мектеп жана башка коомдук имараттардын дубалдары фашисттик ураандар жазылган фрескаларга толгон. Фашисттик согуш же өлкөнүн лидери китеп жана мылтык идеалдуу фашистти жаратат. Ишен, баши, күрөш. Муссолини дайыма туура айтат. Согуш эркектер үчүн, аял энеликке ээ болгондой эле деген сыяктуу чакырыктар менен даңазаланчу. Өкүнүчтүүсү көпчүлүк италиялыктарга Дученин империалисттик идеялары жакчу. Алар активисттердин, кесиптик кошуундардын мүчөлөрүнүн, фашизмдин идеяларын жактабаган саясатчылардын камалышына көз жумушкан. Өлкөдө адам укугунун абалы начарлап, полициянын ыйгарым укуктары көбөйүп, жарандарды аңдуу башталган. Фашисттик режимдин аягында жашыруун полициядан 130 000 италиялыктын досьеси табылган. Фашисттер оппозициялык партияларды таркатып, жеринде жетекчилерин алмаштырып, шайлоону жокко чыгарышкан. Оппозиция лидерлери дайынсыз жоголуп, кийин сөөктөрү табылчу. Бул режимдин бир нече миң оппоненти киши колдуу болгону маалым.
Остракизмге активисттер согушка каршы чыккандар менен еврейлер гана эмес, Рома эли дагы кабылган. Фашисттер Италияда цыгандар коркунучу бар. Рома эли улутка каршы иштерди жасашы мүмкүн жана алардын баарын көзөмөлдөө кармоо керек деп айтышчу. Расалык саясатты антрополог жана италиялык расизмдин теоретиги Гвидо Ландра колдоп турган. Ал Маданият министрлигинин расалык бөлүмүн башкарган. Ооба, Италиянын Маданият министрлигинде так ушундай бөлүм болгон. Романын өкүлдөрү Италияда обочого бекитилип, лагерлерге айдалып, аларды кырган Гитлердин нацисттерине өткөрүлүп берилчү. Ошондой лагерлердин биринде фашисттердин ою боюнча Романын көчмөн адаты калтырылышы керек болчу. Бул лагерлер суусу жана терезеси жок, канализация иштебеген жер болчу. Фашисттерден жана улутчулдардан качып үлгүргөн Рома элинин өкүлдөрү италиялыктардын антифашисттик кыймылына кошулушкан. Муссолининин доору кандай башталган болсо, так эле ошондой болуп, кагылыш жана жарандык согуш менен аяктаган. 1943-жылы Бенито Муссолинини өзүнүн эле үзөңгүлөштөрү тактан кулатып, кечеги Дучени камакка алышкан. Бирок андан кийин Муссолиниге немис достору жардамга келишкен. Алар Италиянын бир бөлүгүн басып алып, ал жерде Муссолини башкарган жаңы Италия республикасын жарыялашкан. Басып алынган аймактарда расисттик принциптерге каршыларды же ага ылайык келбегендерди кармап, лагерлерге айдап, Трейс шаарында сөөктөрдү өрттөгөн меш орнотушкан. Нацисттер көзөмөлдөп Муссолини башкарган Италия республикасынан 9000ден ашуун еврей депортацияланган. Алардын 980 гана үйлөрүнө кайтып барган. 8000ге чукул италиялык Австрияга чыгарылган. Алардын 850сү гана тирүү кайткан. Италияда жарандык согуш күч алган. 1945-жылы Муссолини жана анын фашисттик өкмөтү жеңиштен үмүт үзүп, өлкөдөн качып чыгуу аракетин көргөн. Бул үчүн Дучен немис солдатымын деп анткорлонуп, өлкөнүн Швейцария менен чектешкен чек арасынан өтүп кетүүгө аракет кылган. Бирок андан майнап чыккан эмес. Аны италиялык партизандар таанып калып, кармашкан. 28 апрелде Гитлер өз жанын кыйганга чейин 2 күн мурда Муссолини атууга кеткен. Кийин анын сөөгү Миландын аянтына эл көзүнө чыгарылган. Кече эле Италия элинин жол башчысы болуп турган Муссолининин жүзү киши таанылгыс кылып жанчылган. Муссолининин өмүр баянын жазган Ричард Босфорд Дуче өлкөнү башкарып турган 20 жылда согуш, кол салуу, башка өлкөлөрдүн жерин басып алуу жана расисттик саясаттын айынан миллиондон ашык адам өлгөнүн жазган. Алар ливиялыктар, эфиопиялыктар, Югославиянын тургундары жана италиялык еврейлер болгон.